КАЙРАТ КЫРГЫЗ шайлоого камылга көрө баштады. КАЙРАТ КЫРГЫЗ деген ат менен элге таанылган эстрада ырчысы Кайрат Салмакеев мындан бир аз мурда эле депутат болууга ниеттенип жатканын айткан. Чындап эле камылга көрүп жатканын кошумчалады. Идеясы күчтүү, инсан эч качан тажабай, кайрадан күчөп, жаңы иликтөөлөр изденүү менен бирге болот. Иштей билген, жөндөмдүүлүгү менен иштей турган адам үчүн бул 5 жылдык аздык кылат. Ал эми оюнда күч план жок болсо айла жок. Эл шайлаганын унутуп калып, өзү тажап калса бир орунда, бир көчөдө баса берет. Андайдын кереги жок азыркы заманга. Эрте шайлоого камынбаш керек. Орунду жөн эле ээлеген болбойт. Депутат уюштургуч болуш керек. Дипломант болуш керек. Андай сапаттар бар бекен менде. Анда шайлоого камынайын деп жазды Кайрат Кыргыз. Ырчынын айткандарын тамаша катары көргөндөр да, аны колдогондор да арбын. Булак заман кежи. Кожоек Рыспаев парламентке ток адамдар келиши керек. Анткени ачык эле айтайын, акчасы жок кишинин шайлоодо иштеши кыйын болот экен. Ошол себептүү парламентке ток адамдар келиши керек. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Кожоек Рыспаев Говорит ТВ порталына билдирген. Парламентке өзүнүн бизнесин түптөгөн, үй бүлөсүнүн нан чайы даяр, камдуу адам келиши керек. Мына ошондой адамдар мамлекетке иштеп берет. Үй бүлөсү ачык адам элдин камын кайдан ойлойт? Мен коомчулукка коркпой эле айтайын, акчасы жок адам шайлоодо кыйналып калат экен, дейт Рыспаев. Булак Говорит ТВ. Конор Макгрегор Хабиб Нурмухамедовду коркок деди. Хабибдин атасы жооп берди. UFC уюмунун жеңил салмак категориясы боюнча мурдакы чемпиону Конор Макгрегор Москва шаарында берген маалымат жыйынында россиялык мушкер Хабиб Нурмухамедовду коркок деп атады. Бул тууралуу sport.ru басылмасы жазды. Ал эч нерсеге татыксыз болгондуктан тобокелге баргандан коркот. Хабиб алы жеткендер менен гана мушташат. Менден качып реваншка чыкпай коерун билем. Ал аябай коркок. Жеңил салмак категориясына өтө коем деп өлүп кала жаздаган. Бул да болсо коркоктуктун дагы бир көрсөткүчү. Менден качышың мүмкүн, бирок жашынып кала албайсың, деди Макгрегор маалымат жыйынында. Макгрегордун маалымат жыйынында айткандары боюнча Хабиб Нурмухамедовдун атасы Абдулманап Нурмухамедов өз пикирин билдирди. Анын айтымында Макгрегор анын баласы менен реванш өткөрүүгө татыксыз. Жеңилип калгандан кийин минтип айтып жатканын таң деле калбайм. Эмне десе ошо десин. Биз аны буга чейин урганбыз. Эми дагы деле ура беребиз. Хабиб реванштан коркуп жатат деп айтыптыр. Бирок реванш деген эмне экенин билесиңерби? Хабиб бир да жолу утулган эмес. Анан кайдагы реваншты айтып жатасыңар? Конор 3 раунд бою токмок жеп, акыры жер койгулап аман калды. Беттеште бирдей чыккан мушкерлер гана реванш кыла алат. Ал утулуп калганда, анан кайдагы реванш деп Абдулманап Нурмухамедов суроо салды. Ирландиялык мушкер 2018-жылы Нурмухамедов менен мушташкандан кийин UFC чемпиону деген курдан кол жууган. Булак Спутник кежи.